7 апрель күнү эртеменки саат 7:20 Аксы районунун Мамай деген айылында болгон жана кыргызстандык чек арада окко учурап Өзбекстандын пограничный нарядынан каза болгону боюнча ошол маселе боюнча Дастанбек Артисбекович ушу бир протокольный поручение берип койсок, ошол инцидент боюнча эмне үчүн дегенде акыркы күндөрү көп болуп атат. Ошонун эле астында 27 январда да Ала Букада ушундай инцидент болду. Мына апрелде да болду. Эң чоң баалуулук бул биздин жарандардын өмүрү, алардын коопсуздугу. Ошо биздин жарандардын өмүрүнө азыр чоң мындай коркунучтар болуп атат да. Ошон үчүн азыр иликтөө иштери болуп атат. Ушул Аксы районунда болгон иш боюнча мен кайрылып кетет элем. Ошо пограничный службанын жетекчилери бизге маалымат берип койсо, өзү ошо болгон жер, инцидент болгон жер такталган участокто, эки Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда такталган участок. Эмне үчүн, кандай себепте Кыргызстан жараны өзүбүздүн Кыргызстан жеринде атылып, анын фото, видео съемкалары бар экен. Ошо жердеги туугандары тартып калган экен да. Кыргызстан жеринде атылып, анан ошо пограничный наряд өзбекстандык менен жанагы условный азыр ошо арык өтөт да айылдын ортосунанчы. Ошо жерге сүйрөп барып калтырып коюшуптур да. Эгер ал жерде участок такталган болсо, анда эмне үчүн ушу күнгө чейин жанагындай чек аранын жана сеткаларын, торлорун, преградаларды коюш элек. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, ошо бир эле айыл, мисалы Мамай айылы, коронун бир жагы Өзбекстанда, экинчи жагы Кыргызстанда экен да. Анда ошондой жерлерди бөлүш керек. Анан жанагынтип эл деген эл да, тиричилик, көчөдөн көчөгө өтө беришет экен. Анда контрольный пропускной пункттарды да көбүрөөк ачырып койсок. Жоксо ошол эле жерге бир айылга айланып келиш үчүн 50 километр Алабока аркылуу өтүшөт экен да. Ошо протокольный поручение берип койсок, урматтуу Дастан Артисбек.